Ibn Rajab rahimahullah Hazreti Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhumanın sözünü marfu, mavquf iki türlü rivayatta aytat. İza kana ashiyatu Arafa lam yabqa ahadun fi qalbihi mithqal zarratin min iman illa ghufira lah. Hazreti Abdullah ibn Umar, Hazreti Umar'dın balası Abdullah radhiyallahu anhu aytat. Kaçanda Arafa günü olganda, ertenki gün kaçanda gelgende, taң atkanda, kimdin жүрөгүндө чаңчалык иманы болсо дагы, ошол эгерде жакшы ибадат менен жакшы ошол күндү өткөрүп кое турган болсо, күнөөсү толугу менен кечирилип гана чыгат дейт. Эч бир жүрөгүндө иманы, чаңчалык иманы бар адам күнөөсү кечирилбей калып кетпейт дейт. Иман бар ушул күнү жакшылап ибадат кылып койсоңуз, күн ушунчалык Алланын алдында өзгөчө, Алла өзгөчө мамиле кылып, мээрими төгүлүп турган учур, эмне күнөөңүз болбосун кечирип салат да. Кожоюндун алдында бир туура эмес нерсе кылып алдыңыз. Анан жумуштан эптеп, андан кечирим сураш керек. Болбосо айдаласыз, арызыңызды жаз деп койгон. Эмне кыласыз? Эң жакшы учурду изденесиз да. Качан көңүл ачык болот, качан маанайы ачык болот, качан ага барып туруп сүйлөссөң, макул деп жөн эле далыңан таптап эле тамашалашып эле чыгара берет. Ошондой учурду издейсиз да. Мына урматтуу тууганым, Абдулла ибн Умар радhiyallahu anh айтканы, эртеңки күн Кудай Тааламдан кечирим сурап калсын эң жакшы күнү деп атат да. Өзгөчө дуалар кабыл боло турган, Алланын мээрими түшүп турган, кимдин жүрөгүндө эле чаңчалык иманы болсо дагы, ал сөзсүз күнөөсү кечирилбейин эртеңки күндөн чыкпайт деп атат. Ошого ниет кылалы, амал кылалы, элге жаялы, үйдөгүлөргө барып айталы иншалла. Иза кана ашияту Арафа лам ябқа ахад. Анан кыйла я Расулалла, сөз айтылды, о Аллахтын элчиси. Бул азыркы айткан сөзүңүз. Арафа күнү эч ким калбайт, күнөөсү кечирилбеген дегенчи имандуулар. Бул ошол муаррифа, Арафада турган ажикелерге айтылып атабы? Кечеги күнү Зулхижаны 8 яуму таруя деп коет. Ажекелерибиз, ажапаларыбыздын бардыгы Мина өрөөнүнө чыгышкан. Эртең болсо, бүгүнкү күнү, бүгүн яуму таруя, бүгүн бардыгы ошока чыгышат. Эртеңки күнү Арафа күнү болот. Эртең эрте менен Багдадтан баштап туруп Арафа өрөөнүнө бардыгы барышат. Ал жактан түштөн кийин күн батканга чейин дуа кылып турат. Арафада туруу учуру болот. Андан кийин күн баткандан кийин анан кийин Муздалифага көчөт да, ал жака барып куптан менен шамды бир убакта окуйт, шам менен куптан убактында. Андан кийин ал намазды окуп алып туруп, анан куптан Багдадка чейин ошо Муздалифа өрөөнүндө убакыт өткөрүшөт. Ошол тартип менен кысасы ажылык амалдар кетет. Арафа күнү демек эртең Арафада ажекелер Арафада турат да. Пайгамбардан суралып калдым, Арафада күнөөсү кечирилет дегениңиз Арафа күнү. Бул ошол Арафада турган ажекелерге гана таандыкпы же жалпы адамдарга таандыкпы десе, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Баллин наси амматан", балким жалпы эле адамдардын бардыгына таандык. Макул ал Арафа өрөөнүндө болсун, же ушул жерде Бишкекте жүргөн болсун, өзүнүн шаурма жумушунда же башка бир өзүнүн мекемесинде, конторасында отурган болсун, бирок эгерде Кудай Тааламга иман менен, кечирим сурап, жакшы амал менен өткөрсө, күнөөсү кечирбей бир дагы адам калбайт деди да. Аллах Таала бардык адамдын күнөөсүнө кечирет деди. Ошондой эле урматтуу тууганым, бул күндүн өзгөчөлүгү эртеңки күн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят келет: "Хайру яумин талаат алейхи шамсу яуму Арафа. Ва хайру ма култу ана ва набиюна qabli яума Арафа, ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд ва хува аля кулли шайин кадир", раваху Тирмизи фи сунанихи. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Бүгүнкү жума күндүн белеги болсун, угуп алыңыздар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Күн чыккан күндөрдүн эң жакшысы Арафа күнү". Демек 365 күндүн ичинен, 1 жылдын ичинен жакшы күндөр бул Арафа күнү болуп эсептелет. Кээде ушундай риwayаттар келип калат да, мисалы жума күн боюнча бар, Курбан айт күн боюнча бар, ар кандай жакшы депчи. Бул кандай болуп калды? Бири-бирине карама каршы сөз деп түшүнүлбөйт. Себеби жакшылык ар тараптан болот да. Мисалы 10 адамдын ичинен мыктыңар чыккыла, каяктан? Бат чуркаган. 10 аңардын ичинен мыктыңар чыккыла, каяктан? Күч, оор жүктөрдү жакшы көтөргөндөр. 10 адамдын ичинен мыктыңар чыккыла, каяктан? Көбүрөөк жакшы математиканы билгендер дегендей эле да. Ошондой жакшы дегени ар жааттан айтылып калат. Демек Арафа күнү эң жакшы күн деп атат. Арафа күнү эң жакшы күн. Жана пайгамбар айтат: "Мен жана мага чейинки пайгамбарлардын ошо Арафа күнү айткан зикирлеринин эң жакшысы бул ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла, лахул мулку ва лахул хамду ва хува ала кулли шайин кадир" деген сөз дейт. Демек эртең
иншалла таң атқандан күн батқанға чейин ушу келмени көп айталы. La ilahe illallah vahdahu la sharika la lahul mulk ve lahul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Uşul söz en жақсы söz болып есептеледі. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка хадисте айтат, ким эгерде Арафа күнү орозо кармай турган болсо, бүгүн түндөс иншалла даярданып, 5 бармакты пиширип, 5 бармак болсо суу сап калам кояйын анан башка тамак пишир деп кышкылып, болгон тамактын баардыгын даярдап, ооз бекитип, эртеңки күнү иншалла орозого бир чыдап кое турган болсок, анда пайгамбарыбыз айтат, 2 жылдын күнөөсүн кечиришине убада бар деп. 1 жыл өтүп кеткен, 24, 1 жыл 25, 2 жылдын кечирилүүсүнүн убадасы бар деп. Ошондон эртеңки күндү урматтуу турган колдон кетирбейли. Мына 8 күн өтүп кетти. Балким орозо кармаган кармады, кармабаган кармабады, бирок эртеңки күн келип атат, ушуну колдон кетирбейли. Эртеңкиге иншалла орозого ниет кылып кол. Ден соолукка да пайда. Семиздиктин эч бир жерде артыкчылыгы жок экен да. Спортто дагы бир пайдасы жок, жашоодо дагы пайдасы жок, үй бүлөлүк мамиледе дагы пайдасы жок, динде дагы эч бир семиргенге эч бир жерде артыкчылык айтылбаптыр да. Сумоолорго эле болбосочу майла жоктон спорттун түрү. Бирок эң жакшы жашоо бул адам арык, стройный боло турган болсо да. Динде дагы, жашоодо дагы бунун артыкчылыгы бар. Орозо пайда гана болбосо адамга зыяны жок да. Эртең иншалла бир ниет кылалы, орозого бекем ниет кылалы, күн ысык, ошого жараша Аллах Таала сооп берет. Кышты орозо менен жайкы орозонун айырмасы асман менен жердей. Кышта кармап коем, ооба кармап кое бересиз, бирок азыркындай болбойт, азыркындай сооп болбойт. Өзгөчө Арафа күнү болуп атат. 2 жылдык күнөө кечирилет.